Бисмилля, алхамдулилля, ассалату вассаламу аля расулихи Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Урматтуу бир туугандар, Ибн Атоилла Сакандари рахматуллахи алейхи таандык Ал-Хикамул Атоия, Атоиянын даанышман сөздөрү деген эмгегинен сабагыбызды улай. Бүгүн 17-чи даанышман сөздө мындай дейт: Ма тарака минал жахли шай'ан ман арада юхдиса фил вакти гайра ма азхараху Аллаху фихи. Алла Таала ушул ишти кылгын деп бир ишке дайындап койгон убакытта, жок мен аны каалабаймын, мен башка ишти кылгым келет деш, анан ошонун негизинде ошол Алла Таала дайындаган ишти таштап ал ишке кетип калыш, бул надандык дейт да. Ар нерсенин өз убактысы бар дейт. Иштин иш убактысы бар, жумуштун жумуш убактысы бар дегендей, ошол кайсыл убакытта Алла Таала кайсыл жерге нужный момент сени бир ишке дайындаган болсо, ошол ишти башканы самап таштап кетип калба дейт да. Яни Танбих деген китептин автору, ушул китепке шарх берген дагы бир чоң китептин автору мындай дейт да. Алла Таала пендесин шарият жемелебей турган, шариаттын рамкасына түшө турган бир абалга коюп койгон болсо, анда ошол абалда калууда көркөм адепти сактасын жана ошол абалына ыраазы болсун, жана ошол абалдын адептерин сактоодо Кудай Тааладан корксун. Алла Таала каалап аны ошол учурда ошол ишке, ошол абалга коюп койду. Демек, Алла Таала өзү ошол иштен аны башка ишке алып чыкмайын, Алла Тааланын каалоосуна каршы чыкпасын дейт да. Ошого улуу бир адам Абу Осман радиаллаху анхунун айткан сөзү бар экен: "Мунзу арбаина санатан ма акомани Аллаху фи халин факарихтуху." 40 жылдан бери Алла Таала мени кандай гана бир абалга койгон болсо, мен ошол абалга нааразы болгонум жок дейт. Балким Алла Таала ошол 40 жыл аралыгында ар кандай кесипке, ар кандай вазипаларга, ар кандай абалдарга коюп койгон чыгар. Ошол абалдын бирөөсүнө дагы: "Я Алла, сен мени эмнеге ушул абалга коюп койдуң? Мени эмнеге ушул кесипке коюп койдуң? Сен мени эмне врач кылып койдуң? Мен деген милиция болмокмун. Сен мени эмнеге мугалим кылып койдуң? Мен деген сот болмокмун" дегендей, кандай гана бир абал болбосун, ошол абалга мен нааразы болгон жокмун дейт. Анан бир абалдан экинчи абалга өзгөрткөн болсо, аны дагы мен Кудай Таалага нааразы болгонум жок дейт. Бир күнү жөнөкөй бир ишкер болуп жүрүп, бир күнү бир башка бир ишке келип калышы мүмкүн. Кудай Тааланын тагдыры менен ошол ар бир абалда мен Кудай Таалага ыраазы болдум дейт да. Бирок ушул жерде дагы анда азыр мен ушундай бир абалда турам. Демек, Кудай Тааланы койгон абал турбай, буга ыраазы болуш керек турбай деп колду куушуруп, мууну бошоп, алма буш оозума түш деп жатып алган дагы болбойт. Муну дагы туура түшүнүш керек деп Муаз Хаба хафизахулла айтып атат. Анткени Алла Таала Кур'ан-ы Каримде "Ва кули амалу", айткын, амал кылгыла дейт да. Ошондуктан шариятыбыз жалкоолуктан жана баледен, оорудан качууга, жалкоолукка каршы, ооруга каршы, балеге каршы Алла Тааланын берген себептерин колдонуп күрөшүүгө буйруган. Ошого пайгамбарыбыз "Ни'матани магбуну фихима касирун минан нас", эки белек бар, көп адамдар анын баркын билбей алданууда. Ас-сиххату вал фарок, ден соолук жана бош убакыт дейт да. Демек, мен азыр абалым жардылык. Кудай Таала мени ушул абалга жазыптыр деп, ошол абалда мисалы балаң кыйналып аткан болсо, үй бүлөң кыйналып аткан болсо, силер дагы сабыр кылгыла, Кудай Таала бизди ушул абалга койду деп жалкоолук менен жатып алба, бул жалкоолукка үндөбөй эле дейт. Ошол абалыңа ыраазы бол, канаат кыл, бирок аракет кыл. Жүрөгүңдө канаат, жан дүйнөңдө Кудай Таала болгон тобокел, бирок денеңде иш болсун, амал болсун деп атат да. Алла Таала адамзаттын бардыгына өзүнүн буйруктарын жана тыюуларын жүзөгөн, эч бөлбөстөн, кесиптерине карабастан: "Пенделерим, мынауну кылгыла, момундан тыйылгыла" деп. Ал жалпы адамзатка болгон орток буйрук жана бардыгынын орток вазыйпасы. Милиция болсоң дагы, мугалим болсоң дагы, өтүкчү болсоң дагы, соодагер, дыйкан, бизнесмен, чиновник болсоң дагы,
ар кимдин иши башка, вазифасы башка, бирок орток вазифасы бар. Ал Аллах тараптан келген. Пендем, мынау намазыңды оку, мынауындан тыйыл деген. Аны сама собой пенделер кылыш керек. Анан жашоо уланыш үчүн Алла Таала пенделерге иштерди бөлүп берип койгон. Мында акылдууга маалым болгон чоң Алла Тааланын даанышмандуулугу бар. Жашоо уланыш үчүн жашоонун ачкычтарын жана жакшы жашоонун себептерин Алла Таала пенделердин колуна койгон. Мына ошону иштетүү менен, ошол ачкычтарды колдонуу менен жер бетин гүлдөткүлө, адамзаттын жашоосун жакшырткыла деп. Анан Алла Таала мажбур түрдө эмес, адамзатка бир илхам берип, ар кимге ар кандай бир вкус берип, машрап берип, ар ким ар нерсени тандай турган кылып койду да. Бирөө дыйканчылыкты тандап кетет, бирөө соодагерлик тандап кетет, бирөө өндүрүш тармагын, бирөө башкармачылык тармагын, бирөө докторлук тармагын. Жана бул нерседе чоң бир даанышмандуулук бар. Элдин баардыгы бир багытка кетип калса, ким бизге тамак жасап берет? Элдин баардыгы доктор болуп кетсе, ким бизге асфальт басып берет дегендей, Элдин баардыгы бай болуп кетсе, ким биздин жерибизди казып берет? Ким биздин үйлөрүбүздү куруп берет? Айтор Кудай Таала жашоо улануусу үчүн адамзатка ар кандай машрап, вкусторду берип, ошонун негизинде адамдар ар кайсы кесиптерди тандап, жашоо ошону менен бир баланста болуп келет экен да. Ошондуктан пайгамбарыбыздын сахабалары дагы ар кайсы кесип менен иш кылышкан. Мединалык ансарлар алар күндүз дыйканчылык менен алек болгон, талай иштер менен алек болгон. Пайгамбар аларды астагфирулла, силер эмне эле жүрөсүңөр дүйнө менен, келбейсиңер менин жаныма, укпайсыңар менин хадистеримди деп жериген эмес. Сахабалар, мухажирлер соода кылган, тетиги Йеменден Сирияга чейинки Шам ортос мамлекетинин аралыгында алардын азыркы тил менен айткандагы ховолары, чоң-чоң камаздары каттап турган, кербендери каттап турган, ошол Абу Бакр, Осман, чоң-чоң 5000 сүйүнчүлөгөн Абдурахман ибн Ауф радиаллаху анхумдар чоң-чоң соодагерлер болгон, бизнесмендер болгон да. Бизнесмен деген уже ишлерди салып койгон, системага түшүп калган, өзү иштебесе деле акча чөйрө бере тургандай болуп калган да. Айтор, кимдир бирөөлөр устачылык менен алек болгон сахабалардын арасынан өндүрүш жаатында, кол өнөрчүлүк, мугалим, пайгамбар бардыгына мындай бир макулдугун берген, туура көргөн. Болбосо туура эмес, дүйнөнү таштагыла, пайгамбар болуп мен силердин жаныңарда турганда жүрөсүңөр базарлап, бас менин алдыма келип хадис уккула деген эмес. Бирок ошентсе дагы бардыгы орток болгон буйрукту аткарышкан. Когда надо, душмандар кол салганда пайгамбар жихад деди, бардыгы ошого келишкен. Айтор, парз намаздарды аткарууда, пайгамбардан Куран үйрөнүүдө, дин илимин алууда ар ким кесибине карабастан орток болгон жанакы Кудай Тааланын буйруктарын пайгамбарыбыздын алдына келип аткарат эле. Ооба, алардын арасынан өзгөчө бир сахабалар бар эле, алар иштебейт эле. Ошолордун арасынан Азирет Абу Хурайра, Ахлу Суффанын эң өзгөчөлөнгөн, Ахлу Суффан эң илимдүүсү Абу Хурайра. Андан сахабалар таң калып сурашты: "Эй, Абу Хурайра, сен бизден мынча илимдүүсүң, бизден мынча көп хадис билесиң" десе, "Эй, ансарлар, силер эртең менен пайгамбар менен чогуу намаз окуйсуңар, хадис угасыңар да анан завтрак кылып алып талаңарга чыгып кетесиңер, анан кечке чыгып келесиңер. Эй, мухажирлер, силер да эртең менен намаз окуп алып пайгамбардан насаат угуп алып анан базарыңарга чыгып кетесиңер, кечке чыгып анан келип анан кайра мечиттен пайгамбардан сабак аласыңар. Мен 24 саат пайгамбардын жанында жүрсөм" дейт да. Анткени ушундай бир уруулар болгон, алар пайгамбарга келип: "Я Расулалла, биз уруубуз менен мусулман болдук. Бизге бир мугалим жөнөт, дааватчы жөнөт, бизге Алланын динин үйрөтсүн" дегенде пайгамбар ошо Ахлу Суффадагы мына жакканда спецназ жамааты болгон да, мына жакканда альфа болгон да. 24 саат пайгамбардын жанында илим алган, аларды кармаган байлыгы жок, үй бүлөсү жок, бойдок. Аларды Меккеде мухажирлер менен ансарлар эметкен деп койчу эле, демөөрчүлүк кылат эле да. Анан пайгамбарыбыз ошолорду жөнөткөн. Ошолор жөнөткөн дагы барып, ошолор адамдарга динди жеткизген да. Алардын абалы өзүнчө. Анткени аларды Аллах ушул абалга коюп койду да. Алар жемелеген болбойт, астагфирулла, иштеш керек депчи. Анткени анын абалы өзүнчө, мунун абалы өзүнчө. Ошого айтып атат: Алла Таала сени бир абалга коюп койгон болсо, бир убакыт ичинде
Ошол нерсени таштап жерип башканы кылам деп эңсесең, бул надандык болуп калат дейт да. Мисалы сен доктор болуп иштеп атасың. Мисалы байкебизди алалы, тиги балыкчыда биздин көзгө көрүнөрлүк бир хирургубуз бар го, Баястан байке. Анан Баястан байкебиз мен дагы Куран окугум келет деп докторлугун таштап медресеге кетип калса, эртең азыр кечинде бирөө жарым эме болуп калса, эмне болуп койчу, сокурчак болуп, аны ким операция кылат мисалы, Ошондуктан ар кимдин бөлүнгөн иши бар, ар кимдин бөлүнгөн вазифасы бар. Ошол вазифаңды жүйөлүү себеп жок болсо таштаба деп атат. Жүйөлүү себеп жок болсо дегенде шариатка каршы келбей элеби? Болду, ошол ишиңди улант дейт да. Алла Таала сени ошол ишке койдубу? Алла Тааланын тагдырына ыраазы бол. Алла Таала мен көркөм адеп кыл деп атат да. Анан ошол нерсени угуп алып, кээ бирөөлөр мынтип жүрбөсүн дейт. Мухаммад Саид Рамазан Бути рахмаулла айтып атат да, көрдүңөрбү? А силер жүрөсүңөр мына салпактап мечитте жүрөсүңөр, медреседе жүрөсүңөр, даватта жүрөсүңөр, иштеш керек депчи. Тыйындын эки тарабы бар дейт да. Макул, анча мынча саналуу гана адамдар сырттан караганда дагы мындай бир жалкоолуктай сезилиши мүмкүн. Сенин назарыңда бул жалкоолук, бунуку негизинде жалкоолук эле. Эми иштегиси келбейт, анан калп эле анан жүрө берет да, мечит медресенин тегерегинде дават деп коюп. Иштегиси келбейт да, эмне тиякта даяр аш, даяр тамак дегендей бир суизон кылышың мүмкүн дейт. Аның дагы туура эмес дейт. Болсо дагы бул мусулмандардын арасындагы өтө аз гана бир пайызды көрсөтүүсү мүмкүн дейт. Тыйындын аркы тарабындагы абал өтө чатак дейт да. Мисалы, Алла Таала мындай деп атат Куран-ы Каримде: "Бал ту'сирунал хаятад дунья". Тескерилер, теңирден тескери адамдар эмне дейт? Ту'сирунал хаятад дунья. Дүйнө жашоосуна артыкчылыкты беришет деп атат. Привилегияны дүйнөгө берет дейт. Дүйнөм абат болсун, дүйнөм жакшы болсун, курсагым ток болсун, акыретим ойрон болсо мага бир тиын. Дүйнөдө курсагым ачык болбосун, дүйнөм жакшы болсун, сонун болсун. Вал ахирату хойрун. Акырет бул алда канча жакшыраак, абко түбөлүктүү. Дүйнө фани, дүйнө убактылуу. Анан Алла Тааланын жүздөлгөн буйруктары бар да. Намаз оку, зекет бер, диниңди үйрөн, балдарыңды, үй бүлөңдү дин менен тарбияла деген канча буйруктардын бардыгы аткарылбай атат. Дүйнөнүн артынан чуркаган да. Демек, дүйнөнү кылып, бирок акыреттин таштагандар көппү же дүйнөнү такыр таштап, акырет эле деп калгандар көппү? Кайсынысы көбүрөөк? Аркы тарабы аябай көп да. Кайсыл намаз окуган адам, кайсыл жолук салынган кыз такыр эле дербиш болуп, тентип, ушинтип кетти? Чанда гана. Өтө аз. Аларды дербиш деп коет. Дербиштер Кыргызстанда жокко делесе да, баягы таинственный адамдар. Мындай бир олия десең, олия окшобойт, бомж десең, бомжго окшобойт. Мындай жер кезип кеткен дербиштер жок эсе да Кыргызстандачы. Бирок ошентсе дагы аларга дагы сен тиги жаман ой күмөн кылганың болбойт дейт. Анткени себеби пайгамбарыбыз хадисте айтат: "Рубба аш'ас", балким кээ бир адамдар бар дейт. Чачтары уйпаланган, жүдөп калган дейт. Аг бар, кийимдери чаң болгон дейт. Ди томройни балияйни, ушундай бир эскирип калган, жонунда эки бир жыртылып калган кийими бар дейт. Мадфуун бил абваб, эшиктерден кубаланган дейт. Эч бир эшикке батпайт. Эч ким аны кел төрөгө отур деп устукан тартпайт. Лау аксама алалло, бирок алар ушундай адамдар Аллага касам итсе, ла абарро касамах, Алла Таала алардын касамын актайт дейт. Я Аллага касам ушундай болот десе, Алла Таала ошондой кылдырып коет да, ошондой кылып коет да, Алланын касамын аткарып коет да. Ушундай адамдар бар дейт. Алар балким жанакы хадисте айтылган олия адамдар болушу мүмкүн дейт. Мисалы, хадистерде келет, бул үммөттө мисалы абдалдар болот экен. Абдал деген ушундай бир олия адамдар болот экен. Ошолор себептүү Алла Таала бул үммөттөн балени кетирип турат экен. Ошолор себептүү үммөткө жамгыр жаап, ырыскы келип турат экен.
аларды Кудайым жашырып коет экен адамзаттан. Жашырып коет дегени биз менен чогуу жашап жүрөт, бирок бизге билинбейт экен да. Ал сен кошунаң болушу мүмкүн. Анткени Кудай Таала оолияларын ушундай кызганат дейт. Аны адамдарга билгизе бербейт экен да. Мисалы, Имам Ахмадтын китебинде Убад ибн хадис риваят кылган хадисте Убад ибн Самит деген сахаба риваят кылат. Чынжырчаны пайгамбарыбызга жеткизип, "Ал-абдалу фи хазил умма саласуна раджулан". Бул үммөттө ушундай бир абдал деген оолиялар болот дейт. Алар 30 киши болот дейт. Кулубухум ала qalbi Ибрахим халилур рахман, Алланын рахман болгон, мээримдүү болгон, Алланын эң жакын досу болгон Ибрахим пайгамбардын жүрөгүндө алардын жүрөктөрү таза болот дейт. Куллама мата раджулун абдалаллаху маканаху раджулан гайраху. Алардан бир адам өлгөн сайын Аллах алардын ордуна бир адамды алып келип коюп турат дейт да. Ушундай бир олиялыкта макам даражалары болсо, ошол бир адам өлсө, анын ордуна бирөөнүн макамын бийиктетип, ошонун ордуна алып келип кое берет экен да. Жоксо ушуга эле мазмундаш Табараниде риваят кылган хадисте Кайрылы Убад ибн Самит муну Табарани риваят кылып атат. Ошол эле сахаба, тоже пайгамбарга чынжырчасы жетет. Ал-абдалу фи уммати саласуна. Менин үммөтүмдө 30 абдал болот дейт. Бихим тaqumul ард. Ошолор менен жер сакталып турат дейт. Обихим тумторун, ошо менен адамзатка жамгыр жайыт дейт. Обихим тунсорун, ошо менен мусулмандарга жардам келет дейт. Ошондой эле Табараниде Ауф ибн Малик риваят кылат, чынжырчасы пайгамбарга жетет. Ал-абдалу фи ахли Шам дейт. Абдалдар бул Шам жергесинен чыгат. Бихим юнсорун, алар менен жардам берилет үммөткө, о бихим юрзакын, алар менен үммөткө рызкы берилет дейт. Ошондой эле Имам Ахмад риваят кылат, Али радhiyallahu анхудан, ал болсо пайгамбарыбыздан, ал-абдалу бишам, абдалдар Шамда болот. Шам деген Иордания, Сирия, Палестина, анан жанындагы Лүбнан беле, кичинекей Лүбнан ушулар кирет да. Вахум арбауна рожулан, алар 40 адам болот дейт. Куллама мата рожулан, алардан бирөө өлгөн сайын абдалаллаху маканах рожулан, Аллах анын ордуна бир адамды алмаштырып турат дейт. Абдал деген алмаштырылуучу деген сөз да. Анын саны кемибейт. Кемиген сайын, о дүйнөгө өткөн сайын Алла Таала ордуна бирөөнү алмаштырып турат. Ошо абдал деген алмаштырылып турат деген сөз. Юсқа бихимул гойс, алар менен жамгыр жайт. Уинтасара бихим алал ада, алар менен душмандарга каршы жардам келет. Юсрафан ахли Шам бихимул азаб, Шам элинен алар себептүү азаптар көтөрүлүп турат. Балким ошол олиялардын бири дейт. Ошондой дервиш болуп кеткен чакта дагы сен аларга жаман ой күмөн кыла албайсың дейт. Тилер болсо Азирет Умар ибн ал-Хаттабты мисал келтирет экен. Азирет Умар ибн ал-Хаттаб баягы бизди Алла Таала ушундай бир абалга коюп койду, биз иштегибиз келбей атат, биз Кудайга ибадат кылып гана жаткыбыз келип атат деп мечитте жатып алган адамдарды тактайы менен, аса таягы менен кубалап чыккан экен да. Силер жалкоолуктун Азирети Умар ал деген мулхам адам болгон. Анын пикирине бир канча аяттар да келген. Пайгамбарыбыз Азирет Умардан шайтан качат деген. Керек болсо Алла Таала балким мен пайгамбар болгондо ушу Азирети Умарды пайгамбар кылып коет беле дегенде сөздөр айтылып келет. Ушунчалык көрөгөч, баам парасаттуу адам болгондагы ошону менен баягы иттаки фарасатал муъмин, момундун парасатынан сактангыла, файнаху янзуру би нурил, анткени Алланын нуру менен карайт дейт. Балким Алланын нуру менен көргөндүр, ошолор калп эле жалкоолукту шылтоо кылып, ошону себеп кылып калп эле баягы дүйнөнү таштап мечитке ибадат кылып жатып алган, ошону көргөндүр, ошон үчүн кубалап чыккандыр да. Ошону дайли кылып алышат дейт. Мени канчалаган адамдар бул Рамазан Бутуй эмне деген чоң дүйнөлүк аалым болгондон кийин мындай кичинекей эле бир айылдын молдосу болсоң канча сенин чакырыктар болот. Анан республикалык деңгээлдеги молдо болсоң чакырыктан бошобойсуң. Чубак устаздын арманы бар го. Менин арманым дейт, ушул илимге кеткен, билимге кеткен убактым дейт чакырыктарга кетет дейт. Чакырыктарга барам дейт. Анан чай ичкенден кийин сүйлөтөт. Анан кийин эт бышып калды. Кыргызда баягы эт бышмайын, устукан алмайын, беш бармак жемейин кетпейсиң да. Анан ага жарым саат, кеминде 1 саат, 2 саат күтөсүң. Кайран ошол убакыттарымды мен арман кылам дегендей, республикалык деңгээлдеги чоң ошол Чубак устазга окшогон аалымдардын чакырыгы канча. Анан тиги дүйнөлүк деңгээлдеги аалымды не деген адамдар чакырбайт. Чакырып барбай койсоң да болбойт. Анан канча адамдардын чакырыктарына мен жооп берип барып жүрдүм дейт. Анан мен аларды өзүмдүн сабагыма да чакырып жүрдүм, бирок аларды эч сабагыман көрө албадым дейт. Сабагымда мечитте баягы эле жаш балдар, баягы эле карапайым эл. Ал эми баягы чиновниктер, чоң мансаптагылар, байлардын ар дайым карайым таппаймын дейт.
кайгырып жүрдүм. Неге адилетсиздик? Алар чакырат, мен барам. Барбай койсом таарынышат, көгөрүп, көшөрүп чакырат, кел келбесең болбойт деп. Мен чакырам, келбейт. Бир күнү айтыптыр да. Туугандар, силер чакырасыңар, мен барып атам. Мен чакырам, такыр келбедиңер депчи. Болбосо силерге ошол керек болчу. Силерге ошол эң маанилүү болчу. Силер сабагыма эч келбейсиңер дейт да. Ошол тыйындын эки жагы бар дегендей. Демек, бул жерден демек дагы бир жакшы ой күмөн болушубуз керек. Кимдир бирөөнү кээ бирде ошол бир абал басат. Жанакындай дервиш сыяктуу мындай бир ибадатка сүңгүп, бул дүйнөдөн таарынган өңүттөй бир ибадат кылып аткан болсо дагы, аларды дагы биз жерип, сен жалкоосуң, сен калп эле ибадатты бир чүмбөт бет кап кылып атасың, сен негизинде жалкоосуң, бар иште дегенге дагы биздин акыбыз жок. Балким Алла Таала аны ошол абалга коюп койду. Убакыт сааты келет, Алла аны ал абалдан чыгарат. Мисалы, инкар якын жамаатында деле кандайдыр бир деңгээлде ушул абалаларды басты да. Ушунчалык жазбат көтөрүлүп кетти. Бул дүйнө акыретке алып өткөн бир өткөл экен, эптеп эле жашап өтсөк болду, негизгиси акырет экен деп, ушундай бир аскеттик жашоо образга аябай кирип кетип, анан кийин кайра баягы телевизордун баарын сындырып дейби, же полдун жыгачтарын алып, же болбосо стөлдөрдү алып жалпак отургула. Балким бул билимсиздиктен болду, балким ошондой бир абал басты. Бирок эмне болду? Алла Таала ал абалдан аларды чыгарды бүгүнкү күндө. Тооба кылды, кайтышты дегендей. Демек, ар убакытта, ар кайсы жерде, ар кайсы адамдарды Алла Таала ар кайсы вазифалар коюп койгон болот экен. Ошол вазифаңа сен ыраазы бол. Алла Тааланын тагдыры, Алла койду сени ошол вазифага. Ошол вазифада сенин диниңе же дүйнөңө бир зыян келмейин, ал вазифадан башка жерге өтпөгөнүң жакшыраак деп атат да. Кээ бир учурлар ушундай болот го. Жакшынакай ишинен, жакшынакай жумушунан болбогон бир шылтоо менен кетет дагы, анан үйдөн жок же чүйдөн жок, же тигил жумуштан кыйратпайт, же бул жумушунан агарып көгөрүп кеткен жок, ортодо калып кеткен учурлар болот да. Ошондуктан жакшы бир кесипте иш кылып атсаң, ал кесибиңе дүйнө жана акырет тараптан зыян келмейин, жөн эле чанып таштап кетпе деп атат да. Субханакаллаху бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк, бирахметика я архамар рахимин.